Акылбек Сөнбеевич, мен сунушум суроом сизге. Биринчиден, Ош шаар боюнча Ош шаардын бюджетине жакшы көз караш менен жакын күндөр өзүңүз барып, быйылкы жылкыны жакшы колдоп берипсиз. Ага мен ошол Ош шаарынан шайланып келген депутат катары чоң ыраазычылык билдирем. Жана келечекте дагы ушундай Ош шаарын эми өзүңүз жакшы билесиз. Чындыгында эл көп жашайт жана ошондой эле көйгөйл маселе абдан көп. Быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 1 миллиардка сиз буга чейин айткан сөзүңүздү аткарыпсыз. Мен ыраазычылык билдирем. Экинчиси, жогоруда айтып кеттиңиз, Кыргызстанда 10 миң үй бүлөдөн ашык үй бүлөгө 100 миң сомдон беребиз деп. Бул дагы абдан жакшы. Айрыкча ушул биздин жеке ушул дыйкандарга жакшы да. Жана ошондой эле эч кандай залогу жок 300 миңге чейин алганга дагы шарт түзүп беребиз деп айттыңыз да. Бул өтө жакшы нерсе. Мен эмнени айтып кетким келет? Өзүңүз билесиз, мына айыл чарба министрлигинде турат. Биздин дыйкандар, айрыкча түштүк жергесинде дыйкандар бир сезондо 2 жолу түшүм алганга укугу бар да. Алса болот. Бирок өзүңүз билесиз, ушул аз пайыз менен берген кредиттер кеч бергендиктен байланыштуу жетишпей да калат да. Ошону тездетип берсеңиздер. Айыл чарба министри сизге өткөн жылгы 22-жылы канча дыйканга силер кредит бердиңиздер? 6%. Кредитпи? Канча дыйканга? Жана ошондой эле канча ашып калды силерде? Былтыр ашып калды деп айтып жаттыңыздар эле. Кредит 2 линия менен берилди, 2 проект менен берилди. ФСК 4 миллиард 778 миллион сом акча берилди. 8223 фермер алды ал боюнча. Андан кийин агроэнергия комплексин кредиттөө боюнча, колдоо боюнча проектиде 3,5 миллиард сом акча каралган. 2 банкка бөлүндү. Анда 2230 фермер алды. Жалпысы 10.800 фермер каражат алды. Ашып калган боюнча айтыңызчы. Ашып калган каражат ошол агроэнергия комплексин колдоо боюнча 3,5 миллиарддын ичинде 1 миллиард 800 миллион айыл банкка которулган, берилген, ал толугу менен өздөштүрүлдү. 1 миллиард 700 миллион сом акча РСК банкка берилген, анда 1 миллиард сом өздөштүрүлүп 700 миллион сом акча бул жылга которулду. Акылбек Сөнбеевич, өзүңүз билесиз, ушундай дыйкандарга бөлүнгөн акчалар бул кайтарылбаш керек да. Мүмкүн болсо жетпей калыш керек. Өзүңүз билесиз, мына быйыл да бөлүп жатасыңар, ошону өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз. Менин суроом айыл чарба министри сизге да. Жалпы Кыргызстан боюнча айдоо жерлери аянты канча гектар? 1 миллион 268 миң гектар жер бар. 1 миллион 232 миң гектар. Ал быйылкы жыл оборотто боло турганы. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу канча миң гектарга көбөйдү? Биздин план боюнча 4 миң гектар жерге айдалган жерибиз көбөйөт. Мага жеткен маалымат боюнча 6 миң гектар көбөйдү. Эми ошону Биз болжоп атабыз. Айбек Жапарович, бирок иш жүзүндө мына байыны биз штаб өткөзгөндө андан көп болоору көрүндү. Мен айтарым мындай да, силер эми ошол өрөөнгө көбүрөөк жер семиздикчилер жеткиришиңер керек, аракет кылышыңар керек, иштешиңер керек да. Ишиңерге ийгилик, бирок былтыркы жылдагыдай болуп калбаш керек. Дыйкандарга толук жетиш керек. Мен суроом, Госстрой бар да? Бар. Сиз өзүңүз дипломатсыз, депутаттар менен ошол жакшы иштесеңиз деп, ошо жакшы эркин чакырып кетет элем. Тазасы боюнча ЖГС экөөнү бириктирип койгонсуңар да Госстройдо. Эмне үчүн бириктиргенсиңер? Ушуну бөлсөңөр болбойбу? Бири хозрашот, бири республиканский бюджеттен акча алат да. Бул бириктирген, бул акылга сыйбаган нерсе да. Урматтуу Айбек Жапарович, рахмат сурооңузга. Азыр өкмөттө каралып атат, жакында буйруса бөлүнөт. Буга чейин ушундай болуп калыптыр. Рахмат, бөлүш керек. Мен дагы ушу жогоруда коллегаларыма кошулам. Сизге далай жол чалып алдыра албадым, байланышып. Жумуш ордуңузда жок болгонуңузга байланыша албадым. Биз менен ушу тыгыз иштесеңиз, биз ушул кыргыз элине жардам берели, сиздерге жардам берели, мыйзам жазайлы деген жакшы ниетте чалып атабыз. Сиз менен мындай тамашалашып чалып элекпиз да, байланыша элекпиз. Акылбек Сөнбеевич, бардык министрге айтып койсоңуз, депутаттар менен жакшы иштейсиз. Рахмат.